Ушу менен постоянно алектенсе 90-99% жыныстык жактан жугат. 100% болбойт, эч ким гарантия бере албайт. Заманбап жана кызыктуу кесиптер тууралуу көп нерсе билгиңиз келеби? Бирок кызыктай суроо жаткандан уяласызбы? Эч кабатыр болбоңуз, биз барбыз. Урологдор баягы бүйрөк, анан сийдик заара чыга турган жолдорду эме кылат, таштарды, анан бүйрөктөр түшүп калганда опущение, дагы көп травма, бүйрөктөргө операция кылышат. Андролог деген бул эркектердин, баягы аялдар гинекологко барат го, эми эркектер андрологко барыш керек да. Андрологдор эркектерди, урология менен андрология тыгыз байланыштуу. Бир эле системада мочеполовая дейт. Мочеполовая деген заара, анан жыныстык органдар бирим. Андролог бул деген андрологиянын ичиге неврология кирет, сексология кирет, психология, эндокринология, анан урология. 5 илимди билген адам андрологмун деп иштесе болот да. Эмнеге дегенде адамды бүтүн караш керек да. Фрагмент менен карабаш керек. Бул деген могу жерин лечение кылам, дарылайм, тиягы эмне болсо болсун дегенде эмес. Бир эле немеде көрүш керек да, бир ракурста көрүш керек. Не фрагментарно дейт, фрагмент эмес, целиком. Бүтүн көрүш керек. Андролог ошо опытный андролог болсо ошондой караш керек да. Мастурбация эгер өтө эле көп кылса, өтө эле ушу менен постоянно алектенсе, башка ойго, башка ойлор келбей, жалаң ушу менен бул оору. Психический же соматический оору болот. Эгер мастурбация, мисалы, бир жактарга командировкага барып калышат, бир ай эч кошулуш болбойт, семейный кишилерди айтып атам да, же баягы службага кетип калат, башка жактарга, ошол жакта как компенсаторный механизм мастурбация как бы допускается, да, мүмкүн. Простатитке жок, баягы жыныстык, экинчи жыныстык белгилери пайда болгондон баштап ооруйт. Мисалы, суу өткөрүп алса, же травма алса, же жыныстык инфекциялар кирип кетсе, инфекциялар, ошондо 16, 17, 18 жаштан ооруйт простатит менен. 60-65 жашка чейин оорушу мүмкүн. Анын деген себептери көп болот. Биринчи сезгениш процесстери бул простатит, везикулит, коликулит дегендер болот. Экинчи ана неврология жактан болот. Истощение спинальных половых центров дейт. Баягы арт жакта өмүртканын ылдыйында центрлер болот. Ошол жакта эгер бузулган болсо неврология жактан, ошондо бат куюлуп кетет. Центрального генеза дейт, баш мээден кетет. Баш мээде деген өзгөрүштөр болсо ошондо да болот. И ну вот эмелер себептери ушу основной себептери. Дагы башка себептери болот, эми аны деген изилдеш керек да. %90-99% жыныстык жактан жугат. Жыныстык жол менен өтө турган инфекциялар жыныстык жол менен жугат. Эгер үй бүлөдө баягы бытовой сүлгү, мочалка, анан самын, эгер өтө эле мындай ириң чыкса, мисалы, суюктуктар чыкса, ириң чыкса, баягы сезгенден кийин, ошону башка киши алып туруп колдонсо, ошондо өтүшү мүмкүн. Бул бирок аябай аз немеде өтөт булар, редко бывает. Бүйрөктө өзү оорубайт, бел талыгып ооруп калышы мүмкүн. Бул деген эмнени билдирет? Конгестивный, застойный простатит деген бар. Эркектердин бези болот, ошо уюлуп калат. Ошо уюлганда бел жакка оорусу берилиши мүмкүн. Ошондо бүйрөк деп ойлосо керек да. Бүйрөк менен жыныстык немен деген азыр немеси жок, байланышы жок. Көбүнчө болбой жүрсө, бел жакка бериши мүмкүн уюлдук простатит болгондо. Ал деген туаса врожденный немелери бар, причиналары бар, анан туаса эмес, приобретенный деп коет, приобретенный.
Мисалы жумурткалар жок болуп калса туулганда, же жумурткасы кичинекей болуп туулса, же мисалы варикоцелі болуп калса, анан иммунологический бесплодие деген бар, иммун системасы начар болуп калса, анан сезгеничтен инфекционно зависимый форма бесплодия деген бар. И эндокринный форма бесплодия бар, аутоиммунный форма бесплодия бар. Андеген такташ керек, ошондо конкретный жооп берсе болот да. 100% болбойт, эч ким гарантия бере албайт, даже презерватив колдогондо да болбойт. Эмнеге дегенде презервативдер эми тешилип калышы мүмкүн, жыртылып калышы мүмкүн. 100% кепилдик бериш кыйын да. Бул деген орчундуу маселе да, мындай острый. Кээ бирлер айтат, мен кантип тапшырам дейт. Башка ыкмасы жок, к сожалению, тилекке каршы башка ыкмасы жок. Путем мастурбация алынат, атайын комнатада, атайын бөлмөдө. Азыр деген современный, азыр заманауи немелер, лабораторияларда атайын бөлмө бар, телевизорлор бар, мониторлор бар, эротический эмелерди көрсөтөт. Кирип туруп мастурбация кылып атайын идиш болот, ошого чогултуп берип коюш керек. Башка ыкмасы жок, к сожалению. Мисалы, кээ бирлер айтат, үйдөн алып келсем болобу? Алып келип атканда бузулуп калышы мүмкүн. Бул бир. Экинчиден, презервативке чогултуп анан неме кылсам болобу дейт. Ал деле болбойт. Эмне дегенде презервативке түшкөндө уже өзгөрүп баштайт сперма. Аябай назик нерсе болот да, ошондуктан жалаң свежий тапшырып туруп анализ кылыш керек. Андролог канча алат? Канча иштесе ушунча алат да. Эгер оорулар болбосо эмне алабыз? Ала албайбыз да, отура беребиз кечке. Оорулар болсо энди анча-мынча болот. Кудайга шүкүр.